Талас шаарындагы Манас көчөсүнө асфальт басылат. Номер 19 жол тейлөө мекемеси тарабынан ииски асфальт сыйрылып, жер жумуштарына даярдык көрүлүүдө. Жалпы 1 километр жол асфальтталат. Ага республикалык бюджеттен 7 миллион 200 миң сом бөлүнгөн. Сапат жагынан эми контроль көп аябай азыр. Азыр жакшы кылып койгон биздин жол чарпа департаментинде министрликте реформа болуп, бул аткарып жаткандар булар кыргыз мамлекет ишканасы, кыргыз автожол деп коет. Бизди аймактык бөлүм деп коет. Биз булардын жасап аткан ишин, сапатын, көлөмүн баарын текшерип турабыз. Анткени эртең күнү бул жолду кабыл алгандан кийин биз жооп беребиз. Оперативный иш алып барганга аракет кылып атабыз. Чапкылап барабыз. Бизде штаб түзүлгөн, штаб бизди көзөмөлгө койгон, биз ошону көзөмөлдөп атабыз. Жолчулардын иш планы боюнча 1 километр жолго асфальт басуу 8-9 күн аралыгында бүтөт. Ошону менен капиталдык салымдардын эсебинен Талас шаарына быйылкы жылга бөлүнгөн 1,5 километр асфальт жумуштары жыйынтыкталат. Эске салсак, 2 апта мурун Шанхай тараптагы 500 метр жол асфальтталган. Эми кийинки жылга Талас шаарына республикалык бюджеттен каражат тартып келип, 3,5 километр жолго асфальт басуу каралууда. Ажообуз ушул жолдорго абдан бир акцент коюп атпайбы? Жакшы самалык болуп, быйыл 30 километр область боюнча болсо, Талас шаарына 1 километр кирбей калган. Анан биз Бактынаркучка кайрылганда киши Минтрансқа кайра кайрылып отуруп 1,5 километр бөлдүрүп берди. Эмки жылы буюрса 3,5 километр жазылат. Бунун баары пай таптына кетип атат. Таластын этегинен өйдө жогору көстөйгө кетип атабыз. Былтыр Алымбекова көчөсүн өзүбүздүн күчүбүз менен жасаганбыз. Байтерекованын мына быйылкы республиканский бюджет менен кылсак, эмки жылы буюрса ошол көчөлөрдү улап кете беребиз да. Таласта уже машина көйдү, тыгын көйдү. Тыгын альтернативный жолдорду жасап койсок, тыгын аз болобу деген ойдобуз да. Жол демекчи дагы бир эске алчу көйгөй катары Талас шаарынын Борбордук аянтындагы тешилген жолдор айтылып келет. Бул боюнча былтыр март айында шаар тургундары билдирип наразы болушкан. Жолу силеп бүтүрүп берсе сонун болот эле. Ушул жерден өткөндөн эле Зарканазың ак үйдүн астынан тешиктерди жамабаса да бир жашынакай калып асфальт кылып койсо 1 километр деле чыкпайт, ушер ашып кетсе бир 500 метр чыгат да. Ушул жерде эле бир жашынакай кылсанда, иштеп атат деп сүйүнүп калат элек да. Эми аталган жол жакын арада облустук бийликтин демилгеси, шаардык кеңештин депутаттарынын жана мэриянын бирдиктүү иши менен асфальтталары күтүлүп жатат. Колдоо табылса эле иш башталат. Дагы бир жакшы самалык болуп атат. Мынакей губернаторубуз азыр инициатива көтөрүп атат. Бактынаркуч Борбордук аянтындагы асфальт аябай эскирип кетти. Буюрса эмесин сметасын чыгардык, 22-23 миллион тегереги болуп атат. Биздин бюджетибиздин тартыштыгына байланыштуу губернатордон жардам сураганда бюджеттен бир 6 миллион сом азыр депутаттарга сессияга сунуш кылабыз. Андан калганын 15-16 миллионду буюрса областтык фонддон каржылап берсе, Борбордук аянттыдагы база болсакпы деп ойлоп атабыз. Чубак Сатаева көчөсүнөн баштап Мырзалиева көчөсүнө чейин. Быйыл Талас областына мамлекеттин эсебинен 30 километр жолду асфальттоого акча бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө анын 11,5 километринде иш бүттү. Эми жолчулар дагы 18,5 чакырым жолду асфальтташат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.